алууда. Өзгөчө кырдаалдардын истелегинен Өзбекстандын аймагындагы Барак эксклавынын тургундары Кыргызстандын аймагына толук көчүрүлүп келди. 97 турак үй, 8 социалдык объектинин курулуш материалдары жергиликтүү тургундар тиешелүү кызматтар менен биргеликте бузулуп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары менен жеткирилди. Жалпы 1000 чукул тургун Кара Суу районуна жайгаштырылды. Басымдуусу Сарык Булат айылында. Айнура Момиева 6 баласы менен жакын тууганынын үйүнө убактылуу көчүп келди. Анан мал салдарыбызды алып чыктык, тоокторубузду, мына жыгаштары бияка жамгырдан талдоолоп алып келип койдук. Ошо баардыгын алып келип алдык. Калтырбай баардыгын алып чыктык. Отун суубуздан бери алып чыктык. Жыгаш таштарыбыздан бери эч нерсе калбады, баракта баарын алып чыктык. Ата-баба жашап өткөн конушту, туулуп өскөн үйдү таштап чыгуу жеңил болбогонун айткан барактыктар эми жашоонун жаңы барагын ачалы деп турушат. Оор болду, бирок барак таштап чыгышчы. Айылды. Мына жака эми жаңы үй салып беребиз деп атат. Жакшы эле салып эми алып берсечи. Биз өзү кыйналдык, эми балдар кыйналбаса жакшы жашап. Барак айылы Өзбекстандын Коргон дөбө менен Жалал Кудук айылдарынын ортосунда калган. Мамлекеттик чек арадан 2 чакырым аралыкта турат. Чек ара 2013-жылдан тартып Өзбекстан тараптан бир тараптуу жабылган. Кыргызстанга алар Баткендин Кызылкая шаары аркылуу 300 чакырымдай аймакты айланып өтүп келишчү. Биздин элдин көптөн көп, элдин эле баары ыраазы. Мен өз жеке өзүмүн жана ошо айылдын атынан ошо азыркы Кыргыз Республикасынын президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичке мына делимитация демаркация жумуш топтун жетектеген ошо Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке эмес даже мына кошуна мамлекеттин президентине да ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Көбүнчө кыйналчук да. Границадан өтө албай, например, кечиндеси жолдор жабылат. Кечиндеси көчө чыга албайт эле. Ооруп сыктап калсаң да больницага бара албайт элең кечиндеси. Анклавдан чыкканыбызга бирок кутулуп деп сүйүнүп эле атабыз. Бул жакта Кыргызстанда иштер көп. Мустачылык кылабыз десек дагы ошончо иш, дыйканчылык кылабыз дагы ошончо иш. Эми булар үчүн Кара Суунун Ала Тоо айыл аймагында жаңы конуш түптөлгөнү турат. Ал 208 гектар аянтты ээлеген Барак эксклавы үчүн Өзбекстан тарап Кара Сууга чектеш аймагынан башма-баш айырбаштап берген 208 гектар жер аянтына жайгашат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен конуштагы турак жай, социалдык имараттар мамлекеттин эсебинен акысыз салынып берилет. Бул үчүн мамлекеттик казынадан 270 миллион сом бөлүндү. Бул азыр жаңы айыл, мына өзүңүздөр көрүп тургандай картада, бул жерде 38 гектар бул негизгиси айылдын ген планы, бул жерге айыл жайгашат, 75 гектары бул үлүш жер, калганы бул фонддун жери да. Анан эми бул боюнча ген планды азыр толук кандуу мына түшүрүлүп турат. Бул жерде ар биринде 8 сотуктан айылдык кеңештин макулдугун алганбыз. 8 сотуктан бардык үй бүлө 164 үй бүлөгө азыр биздин участогубуз бар. Бирок биз азыр бүгүнкү күндө 98 үй бүлөгө үйдү салып беребиз. Анткени себеби ошол жакта 98 үй болгон, биз толук кандуу мамлекеттеринен салып бере турган болду. Бир үйдүн квадраты 75 квадратка тура турган болду. 400 доллардан айланат. Анын ичинде эмне кирет десек, 2 спальный, 1 зал, анан кухнясы, санузели, анан холлу кирет, анан бут чечкени кирет. Ошондо жакшы стандарт үй турат. Жаңы конуштун башкы планында ичүүчү таза суу, сугат суу жана саркындуу суу үчүн курулмалар да камтылган. Турак жайды 31 август эгемендик күнүнө карата пайдаланууга берүү пландалды. Миргүл Бокошова, Азам Бузириков, Ала Тоо 24, Ош облусу.